Ош шаарындагы бардык 73 шайлоо участкалары өз убагында кимин менен ачылды. Шаардыктар шайлоо башталгандан тартып өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Ош шаары боюнча добуш берүүчү жарандардын саны 159.420. Ал эми форма 2 менен катталган жарандардын саны 48.706. Кала башчысы Айтмамат Кадырбаев шаардын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан номер 5327 шайлоо тилкесине эртелеп келип, жубайы экөө добуш берди. Кала башчысынын айтымында бүгүнкү шайлоону тынч таза өткөрүүгө баардык камылгалар көрүлгөн. Автоматтык башкаруу системасы менен шайлоодо кайталап добуш берүү, кош колдоп бюллетен салуу көрүнүштөрү жокко чыккан. Ошондой эле шайлоодо одоно мүчүлүштүктөр катталбашы керек. Анткени буга чейин электрондук урналардан тарта аппараттардын баары текшерүүдөн өтүп, операторлор окутулган. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Негизинен Ош шаарында 73 шайлоо участогунда шайлоо өтөт. Бүгүнкү күндө бүт ушул аталган участоктарда толугу менен шайлоого даяр. Кече имараттан сырткары шайлоодо жана ооруп калгандар боюнча, үйүндө мүмкүнчүлүгү жоктор боюнча 2916 заявка берилген. Анын 2250-сү кече күнү шайлоолордон өтүштү. Атайын штаб түзүлгөн шайлоолорду өткөзүү боюнча керектүү бүт шаймандар менен камсыз болду. Бүгүн Кудай буйрса шайлоолор бүт баары ушул мыйзам чегинде бир жогорку деңгээлде өтөт деген оюмду билдирмекчимин. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов да шайлоо участкасы ачылганда биринчилерден болуп, номер 5277 тилкеде добуш берди. Негизи бүгүнкү күндө жалпы шайлоого катыш үчүн 159 миң шайлоочулардын кызметте калган. Шаарда негизинен жалпы 73 шайлоо участоктары бар. Бүгүн шаарыбызда мына баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күнгө чейин ушул жалпы катышкан талапкерлер массалык маалымат каражаттары аркылуу өздөрүнүн ушул эл менен болгон жолугушуу аркылуу өздөрүн таанытып, өздөрүнүн программа менен таанышып келди. Дилфуза Рахим кызы бүгүн алгачкы жолу шайлоого катышты. Ал биринчи жолу шайлоо укугу президенттик шайлоого туш келгенине кубанат. Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер карабаган Дилфуза бүгүнкү шайлоодо жеңип чыккан талапкер эл үчүн кызмат кылса дейт. Мен биринчи жолу шайлоого келдим. Шайлоого келиштен кубанычтамын. Элдердин бардыгы активный катышып, жакшы келишиптир. Жаштарга жакшы президент болсо, анан кийин Кыргызстанды жакшы башкарган президент болсо жакшы болмок. Дилфузага окшоп Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер карабаган атуулдар кезеги менен добуштарын берип жатышты. Элдин маанайы жогору. Добуш берген ар бир шайлоочу татыктуу делген талапкер тандалып, тынчтыкты гана каалашты. Эртең шаала биринчи баштыктап келсек, неге адам көкөсүнөн кишини шайлап кетип жатабыз. Рахмат. Элдин келечеги үчүн күрөшчү адамдар. Шуларга ийгилик кылам. Шуларга шайлоодо өсүп кетсин. Рахмат. Өзүнүн милдет аткара турган күн болуп атат. Жаңы президентти шайлап атабыз. Мен ойлойм, биздин эл татыктуу, келечекте бизге эл үчүн иштей турган президентти тандайбыз деп ойлойм. Кимди шайласак да ушул Кыргызстанга патша болуп, адамдарга жакшы болсун да шуну үчүн. 5327 шайлоо участкасында саат 9-га караганда 82 адам өз добушун берди. Бул жерде шайлоочулардын активдүүлүгү күчөп, кезекке турган адамдардын саны өсүүдө. Ал эми номер 5325 шайлоо тилкесинде күндүзгү саат 11-де 400-ге жакын шайлоочу добуш берген. Шайлоочулар кезеги менен кирип, тоскоолдук жаралган жок. Аталган шайлоо тилкесине жалпы 3000ден ашуун шайлоочу катталган. Кыргызстандын келечеги үчүн келдик албетте. Ушул татыктуу өзүбүздүн президентти тандап алсак, ошол келечегибиз үчүн бир кандайдыр бир жакшы нерселерди кылып берсе, Кыргызстандыбыз өркүндөп өссө, ошол максатта келдик албетте. Шаардагы 73 шайлоо тилкесин чет өлкөдөн келген байкоочулар да кыдырып шайлоонун жүрүшүн байкашты. Алардын айтымында Ош шаарындагы шайлоо тынч жүрдү. Одоно мыйзам бузуу катталган жок. Все проходит гладко. Замечаний на данный момент у нас нет никаких. Так же, как и от коллег по линии БСЕ, мы слышали, что замечания. Биз Ош шаарындагы шайлоо тилкелерин кыдырып жүрөбүз. Азырынча баары жакшы. Эч кандай мыйзам бузуу фактыларын байкабадык. Элдин шайлоого болгон активдүүлүгүн да көрдүк. Мурдагы шайлоолордо да катышканмын, бирок бул жолку шайлоо тынч, таза өтүп жатат.
Техникалар да жаңыланып тур. Негизинен баары талапка жооп берет. Сбои случаются, в течение 5-7 минут все это решается. Ал эми айрым аты жөнүн тизмеден таппай калган шайлоочулар дароо эле атайын 119 маалымат текшерүү борборуна коңгуроо чалып, кайсы шайлоо тилкесинен добуш берээрин аныктап жатышты. Анткени бул шайлоодо баштагы шайлоодогулардай кошумча тизме аркылуу добуш берүү системасы жоюлган. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.